Бишкек шаарынын айрым райондорунда 18 апрелден 22 апрелге чейин жана 25-нен 29 апрелге чейин газ өчүрүлөт. Бул тууралуу Газпром Кыргызстан компаниясы билдирди. Бул күндөрү ишкананын бригадасы жер алдындагы газ өткөргүчтөрдөн газдын сызылып чыгуусун токтотуу иштерин жүргүзөт. Буга байланыштуу 18 апрелден 22 апрелге чейин Толстой, Горький, Жукеев, Пудовкин, Ибраимов, Байтик Баатыр көчөлөрүндө, Автомаш радиатор жоопкерчилиги чектелген коомунда, Матросов 1А дарегиндеги Алькони жоопкерчилиги чектелген коомунда, Матросов 1В дарегиндеги Санкейп жоопкерчилиги чектелген коомунда, Жукеев, Пудовкин 41 дарегиндеги Байтур жоопкерчилиги чектелген коомунда, 25 апрелден 29 апрелге чейин номер 1 мамлекеттик резиденцияда, Орто Сай жана Чоң Арык айылдарында, Браво коттедждик шаарында, Аларча 1, 2 жана Совмин шаарчасында, ынтымак конушунда газ жок болот. Газпром Кыргызстан компаниясы түзүлгөн ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт.